Билбейм, мындай шайлоо өткөрүү боюнча рекорд койгон өлкө барбы, жокпу, бирок эгер ошол рекордторду санаган өлкө болсо, үстүбүздөгү жылда биздин өлкө өзгөчө рекорд койду болуш керек. Себеби бир жылдын ичинде 5 шайлоо өткөрдүк. 5 шайлоодон кийин бардыгы эле тынч болуп, эми жергиликтүү кеңештердики туура эмес болду деп бир жолу шайлоону жокко чыгарылды эле. Бирок бул жолку шайлоо дагы бир аз тынч эместей сезилип жатат. Мына эртең дагы митинг болгону жатат. Кечээ күндө Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы өтпөй калган партиялар шайлоого нааразы экенин билдирип атышты. Буга дагы жөндүү себеп бар. Себеби бардыгыңыздарга жалпы маалым болгондой, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар бир тилкелерде тургузулган автоматтык эсептөө системалары ишин туура эмес аткаргандан улам шайлоонун пайыздары, шайлоого келген шайлоочулардын саны бир убакта 160% түзүп, 140%га түшүп, анан бир убакта такыр эле 80%га түшүп, ызы чуу болуп атты. Бирок Боршайкомдун төрайымы Шайлдабекова бул жөн гана системадагы мүчөлүштүктөр кол менен саноодо баардыгы анык болот деди. Учурда 20%дан ашуун бюллетендер кол менен саналып чыкты. Эмнеге жай саналып атат деген суроого Шайлдабекова жана анын командасы бул жолу преференциалдык система киргизилгендиктен жалгыз гана партиялар эмес, партиялардын ичиндеги кандидаттар да бирден санап атабыз дейт. Азырынча 6 партия 20% боюнча алдыда келатат. Кызыктуусу Асуда эсептеген боюнча Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 6%дан ашып атса, азыр Бүтүн Кыргызстан 4%га түшүп, 5%дан өтпөй аткан эл үмүтү тескерисинче 7%га жетип калды. Кызыктуунун бардыгы ушул тапта, ушул мүнөттөрдө болуп аткан учуру. Биз дагы аны байкап баамдап турабыз. Бүгүн шайлоо тууралуу сөз кылабыз. Албетте, өткөн шайлоо тууралуу, шайлоо кандай болду, жыйынтыгы кандай болот, эмне себептен 5 партия биригип шайлоону тааныбайбыз деп атат. Бирок ошол эле учурда президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өткөн шайлоону эң бир таза өттү. Биз дүйнө жүзүнө акыйкат шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен деп өзүнүн билдирүүсүн жасады. Деги эле койчу, оппозициясын позициясын, бийликти бийлик эмести угууга даярбыз. Бул иш күндүн кечи өзгөчө иш күндүн кечи. Саламатсыздар, биз баштадык. Жалында бермей жашағым, жақшылық елге жазадың күн білет. Жаңы жаңыра, ырған жанды бөліп дайыма жадыра. Дағы, елге жерге күйіп жанып сүйігі дарыла. Elge jerge kuyup janıp suyugu tarıla.
senin güyüp canım sezimde Caynadılar her bir gün aylandıkça bayramına Dalbadılar dalbınıp bakıp kuşun karmadılar Caynadılar her bir gün aylandıkça bayramına Dalbadılar dalbınıp bakıp kuşun karmadılar Kör kurşun dalayına Ömürdü bağladılar Geçtiğin gezekçisi Erkin Rızkılbekov. Бүгін 30 ноябрь, күздің ақырғы күні ертең 1 декабрь қыш башталады. Суық қыш, бірақ негедір мындай саяси абал суық емес, өте ысып бараткандай сезіліп жатат. Ошол абал тууралуу өлкөбүздөгү саясаттануучу Илимпоз Шерадил Бактыгулов мырза менен сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз студиябызга. Мен билишимче биздин студияга биринчи келишиңиз, э? Ооба. Бирок кандай күнү келип атасыз? Караңыздарчы, мен элдин баары толкуп, бириси ыраазыбыз, бириси ыраазы эмес деп аткан учурда келип атасыз. Анан мындай дагы бир айтып айтканда, албетте ушу 28 ноябрда өткөн мындай өтө маанилүү саясий күндөрдүн маанилүү күнү деп эсептесек болот. Албетте ушундай талкуулар болуп атканда эң жакшы деп ойлойм. 28 ноябрь өзү жакшы өттүбү? 28 ноябрь аба ырайыбы же эмнеси? Жок. Саясий аба ырайы. Саясий аба ырайы негизи жакшы эле өттү. Мында жалпында айтып атканда, баа берип атканда тынч эле адым ресурсун да көп деле колдонгон эмес. Албетте ушу шайлоочулардын алыш-бериш маселелери чыгып калган. Бирок жалпы ушу статистиканы карап атканда 38 беле 40-тын тегерегиндей болуп калганда мыйзамдарды бузгандар депчи. Мыйзамдарды деле эмес, мыйзамдарды жана ушу шайлоо процессти бузгандар негизи арыздар түшүп калган. Андай эле бар. Бирок башка мурунку шайлоорду салыштырганда бул негизи өтө төмөн. Бул биринчиден, экинчиден мурда бизде ушундай арыздар чыкканда алар негизи жыйынтыгы белгисиз бүгүнкү күнгө чейин болуп атат да. Ушу 28 ноябрда болгон арыздар алар негизи ишке колдонуп, жыйынтыктар деле чыгып атат да. Тез арада жооп берилип атат. Бул негизи жакшы көрсөткүч. Башка маселе алардын мазмуну кандай болуп атат. Ал башка маселе. Ошо мазмун тууралуу да сөз кылалык, бирок мазмун демекчи, президент Садыр Жапаров шайлоо башталганын алдында эле биз дүйнө жүзүнө Кыргызстан эң таза шайлоо өткөрө аларыбызды далилдейбиз деген өзүнүн урааны менен чыгып, керек болсо көчө жарнактарына чейин илинди эле. Анан мындай дүйнө коомчулугуна биз таза шайлоо өткөрө алдык деп далилдей алабызбы? Таза шайлоо өткөрө алдык, аны таза эсептей алдык деп. Кошпой. Таза өткөрдүк деп айта алабыз. Себеби дүйнө боюнча деп айта албайбыз, бирок ушу мурунку советтик республикалардын арасында Кыргызстан негизи бир эле өлкө болуп атат. Ушундай биометриканы колдоп, жана ушу эки тараптуу эсептөө алып баргандай да, негизи ушу автоматизалык система аркылуу жана ушу кол менен эсептөө. Бул негизи бизде жалгыз эле, бизде Кыргызстанда эле болуп атат. Монголияда бар, бизде бар, башка өлкөлөрдө ар кандай да. Анан ушу кандай эсептелет? Бул негизи формулаларды караш керек да, кандай эсептелет. Негизи алар баары бекитилген. Анан кээде ушундай түшүнүш керек да, кандай болуп атат. Вот азыр эсеп болуп атабы, эсептөө болуп атабы, кол менен эсептелет. Бирок мындайда жалпы шайлоочулардын саны ушундай эле калганда, добуш берген адамдар ушундай эле калганда, маселе болуп аткан чыккан ушундай пайыздар кандай эсептелди, кайсы жол менен эсептелген да. Вот ошонусу болуп атат да. Вот ошону карап атканда муну салыштырыш керек, дайыма салыштырыш керек. Кандай болуп атат? Мурда деле бизде ушу мамлекеттик автоматтык система шайлоо болуп атканда, шайлоо деп аталат да, аталат. Вот ал деле кезде адамдар вот билбей эле адашып жүрүшчү да, эмне үчүн вот биздин талапкерибиз биринчи орунда жүрүп эле, анан ушу күндүн акыркы саатына келип атканда 3-орунга кетти депчи. Тиякта дагы бир мындай мазмунун карап атканда, тиякта бар да, канча шайлоо участоктон маалымат келди.
добуштар эсептелди. Вот ошону караш керек да. Вот ошону карап атканда албетте бизде мындай жалпы мисалы бирдиктүү республикалык округду карап атканда бир партия негизи жакшы мындай иштеп атканда балким чүй аймагыбызда да жакшы добуштарды алып калат, а мисалы талас аймагыбызда азыраак алып калат. Албетте ушунун баарын салыштырып атканда мындай жалпы өлкөнү карап атканда ошонун саны да ойноп калат да эмеси да пайыздарды мына карап атканда алар деле ойнолуп калат да. Жок, ал түшүнүктүү да, мындай регионалдыктагы баланска ээ болгон партиялар бар. Ошол эле мисалы үчүн түндүктө болобу же батышта болобу көбүрөөк күчкө ээ болуп, бирок түштүктө азыраак күчкө эме колдоого ээ болгондор. Бирок 28 ноябрь күнү кечинде болгон окуяны бардыгыбыз көрбөдүкпү? Ошол эле Ата Мекен саясий партиясы айтып атат. Мына биздин 71 000 добушубуз бар болчу. Анан кийин 40 мүнөт Асуңар иштебей калды, 40 мүнөт Шайлогов иштебей калды. Анан аны кайра күгүскөндөн кийин биздики 50 000ге түшүп калды, силер биздин 21 000 добушубузду урдап алдыңар деп атат. Бул каяктан келген мүчөлүштүктөр? Бул каяктан келген, бул негизи Бош айком өзү айтып атпайбы? Техникалык тарабынан техникалык эмес, механикалык ката кетти депчи. Себеби эмне үчүн ушу 70 000 деп кетти, алар айтып атат, кээде партияларга бир баракча деле кошумча добуштар кошуп калды депчи. Негизи ушу Ата Мекен айтып атат, алар эмненин негизинде айтып атат, 71 000 алдык депчи добушту. Эмненин негизинде? Ошонун негизинде эле да карап эле бизде 70 000 көрсөттү, анан кетти эле 51 000 депчи. Вот ошону карап атканда албетте Бош айком ал милдеттүү түшүндүрүп коюш керек да, көрсөтүш керек. Мына ката мындай болду, мындай эсептелди, мына 71 000 болду, анан ушу төмөндөп кетти, мында ошо үчүн депчи. Жок, Асуу башынан программаланганда мындай баягы ал эки партияга добуш берилгенде алдын ала испорченный бюллетень деп эсептелинет да. Ал Асуу испорченный болуш керек да. Асуу мындай испорченный болуп атканда алар сразу чыгат, бузулган депчи. Там кеткиле, жаман там сөздөрдү жазып эле, же мындай катаны киргизип эле, андай эле бар. Аны Асуу эсептейт. Испорченный, бузулган бюллетендер ал өзгөчө кете берет тиякта. Анан Асуу деп атканда аны түшүнүш керек, бул негизи ушу автоматикалык урна эле. Аны Асуу дейт. Ал өзгөчө эсептейт. Биринчи ушу Асуу киргизип атканда бизде кээде ушу райондордо там аны күгүзүп ачкан, хакерлерди алып келип бирдемени бузабыз деп эч нерсе болгон жок аларга. Ал негизи жакшы эле иштейт. Маселе болуп аткан ушу тактаган эсептелген кандай болуп аткан жыйынтыгын чыгарганда негизи ушу Бош айкомдун адамдарына келип атканда алар киргизип атат да. Жалпы ушу гос шайлоо чыгабы, газ шайлоо чыгабы же кандай болобу, ушу жалпы маалымат катары берилип аткан. Вот ошондо маселе болуп атат. Асуудан маселе эмес. Урналар нормально иштеген. А вот ушу урнанын жыйынтыгы берип аткан, автоматикалык урналардын жыйынтыгы берип аткан Бош айкомго келгенде вот жакта эмне болду? Вот ошо маселе болуп атпайбы? Вот ошону карап атканда жалпы топтоо системасындагы ошол формуланы эсептөө системасында экен да маселенин баары. Программасында. Себеби мындай болуп атат да, биз ага айтканбыз. 160% деген каяктан чыкты дейм да ошо. Вот ошол жактан чыгып атат да. Биз эле башында айтканбыз, ушу депутаттар жаңы мыйзамдарды кабылдагандыктан вот июнь айындачы, ушу жылдын июнь айында. Туура эмес кылып атасыңар деп, себеби мындай эле шашып эле даяр эмеспиз да. Мисалы вот мурда бизде ушу биринчи жолу мындай Асуулар киргизип атканда, биометрика киргизип атканда, алар баары негизи пилотирование катары алар жергиликтүү кеңештердин шайлоо учурунда тиякта иштетилген, каралган, каяктан ката чыгат деп, тиякта эле каталар чыгып аткан. Тиякта ушу чыккан каталар алар иштетилип эле баарында кондолуп калганда, а ушу шайлоодо андай жок да. Вот түз эле мындай эле бизде мындай болуп калганда, июль айында бизде вот Бишкек, Ош Токмок шаарында кайталап шаардык кеңештерге шайлоо өткөн. Болду ошо менен. Бирок ушу шайлоо өтүп атканда тиякта негизи эски системанан өткөн. Тиякта жабык система болчу. А биринчи жолу ачык системанан эле биринчи жолу бияктан өтүп калганда кантип калар айтканда? Каралбайт. Ооба, жана преференциалдык система деген дагы бир аз шайлоочулардын башына айланып жиберди го деп ойлойм. Себеби мындай рекорддук түрдө 9,6% бюллетендер жараксыз деп табылыптыр да, 10% деп коелучу. Бул ар бир 10-чу бюллетень, ар бир 10-чу шайлоочунун добушу эсептелинбей калды деген сөз да. Анан балким бул жана преференциалдык системаны жакшы элге жеткизе албай калдык, шайлоочуларга түшүндүрө албай калдык. Өтө татаал болуп калды. Биздин дегеле шайлоочулар ушул преференциалдык шайлоо системасына даяр беле? Жок. Себеби мындай болуп атат да. Биз башында эле айтып атканбыз. Ушу аны негизи Алтынбек Сулайман сунуштаган. Башында эле айтканбыз, бул негизи
преференциалдык система болуп атканда даяр эмеспиз. Бизде ушундай мина болуп калат деп, аны деле ушу июнь айында эле айтып атканбыз. Минаны бу коюп атат, анан ушу жарылат депчи. Мына жарылды. Эмне үчүн жарылды деп атабыз? Себеби мындай болуп атат да, бизде преференциалдык система болуп атканда, бул жалгыз эле ушу жараксыз болгон бюллетень деле эмес. Бул негизи жалпы шайлоочулардын ушу келип эле добуш берген шайлоочулардын саны төмөндөп кетпеди беле? Бул бияктан да чыгып атат. Анан негизи ушу шайлоо алдындагы үгүт кампания алып барып атканда, ал негизи өтө төмөн болду. Ал деле көрүндү. Эмне үчүн мындай болуп атат? Негизи ушу үгүт эмне үгүт? Партиялардыкыбы же Боршайкомдун түшүндүрмө үгүттөрү? Партиялыктан. Негизи биз деле көрүп атабыз да. Мурда негизи ушу үгүт алып барылып атканда, көбүнчө ушу штабтар саясий партиянын штабтары. Алар кандай иштеп аткан? Алар негизи иштеп аткан биринчиден ушу саясий партиянын аты жакшы билимдүү болсун депчи шайлоочулардын арасында. Ошо менен иштеп аткан. А ушу профессионалдык система киргенде кайсы партияны алар иштешет? Кайсы талапкерди киргизишет? Биз деле ушу көрүп атпайбызбы? Мисалы, ар бир партиянын ичинде азыр 54 талапкер болуп атканда 4-5 адам минимум. Алар мындай абдан активдүү болчу да. Анан ушу алардын үгүттөрүн мындай карап атканда эмне деп билинип турган? Биздин партиябыз талапкерлер кетти. Баланчаев номер мындай деп эле, тигиндей Каланчаев номер тигиндей деле кимге добуш беребиз? Шайлоочу катары. Партиянын билебиз тизмеси, мисалы номер 20-сын деп эле, анын ичинде кимди тандайбыз? Адашып кетебиз да. Ушундай эле болуп атканда. Анан тиякты эки жолу добуш бериш керек да. Мен деле негизи мындай да, добуш бергенге келгенде мен деле ойлонуп калдым эле, кайсы талапкерге бериш керек эле, номери кандай эле депчи. Ага деле мен деле адашып калгам. Жөн мен ушу кызыгам да, кандай болот. Мен аны билгем, кандай добуш. Өзүңүз саясат таануу болуп алып адашып атасыз. Анан кийин тиги жөнөкөй дыйкан менен жөнөкөй бир карапайым инсандын келип алуу. Биринчи жолу көрүп атат. Жана узун бюллетень алдык колубузга. Биз деле кызык эле ушунду адашып калганбыз да, кандай болчу эле депчи ойлонуп. Анан телефонду карабайбыз да. Жакта кандай бир көрүп калат, башка маселеде тартып коюшат. Мындай ресурсту колдонуп атат го деп. Бул негизи туура деле эмес. Мындай телефон аркылуу караса болот. Балким мен бирок жана чоң китепчилер турбадыбы? Чоң китепчилер бар экен го карап. Китепчилер да бар. Бирок аны мындай карап ким аны карайт негизичи мындай. Анан мен келгенде тиякта 4 кабинка болуп атканда бир эле китепчи болчу. Анында бири менен талашып жүрөбүзбү? Мага берчи депчи. Анан ар кандай маселеде, анан бирок көбүнчө айтып атканда, бияктан дагы бир чоң маселе чыгып атат да. Негизи бизде ушу шайлоо процесс жакшы эле азыр. Шайлоо берүү процесстер негизи оңолуп баратат. Биометрика негизи жакшы да. Карусель, бизде азыр жок кандай. А бирок эмнеси азыр өзгөргөн эмес, ушу саясий партиялардын жумушу өзгөргөн эмес да. Эмне үчүн ушу төмөн эсеп, шайлоочулардын төмөн эсеби келген? Көбүнчө саясий партияларында. Эмне үчүн саясий партия? Бизде 290 саясий партия. Жөн эле бири-бирине адамдар ишенбейт. Анан ушу көбүнчө барып атканда, алар саясий партия биринчиден шайлоочулардын добушу үчүн эле күрөш керек да. Алар негизи барыбыз эле көрүп атабыз да, бийлик үчүн эле талашып эле жүрүшөт да. Ошону карап атканда шайлоочулар саясий партияларга ишенбейт. Себеби бир да ант бергенде, бир да убада аягына чейин аткарылган эмес. Анан кандай бир айтып атат, анан ушулар кээде кызып калам да, эмне үчүн мындай саясий партиялар чыгат, мисалы Б, В, Г дегендей ар кандай саясий партия. Эмне үчүн шайлоочулар ага добуш бериш керек? Кандай ушундай эле суроону берип атат, эмне үчүн силердин партияңа добуш бериш керегин? Бирөө да жооп берген жок да. Алар айтып атат, биз мындай татынакайбыз, сонунбуз, тиги бул жаңы адамдар келет. Эми жаңы адам бул эмне, адисчиликпи? Депутат келгенде бул негизи адис болуш керек да. Өкмөттөгү, мамлекеттеги, шайлоочулардын арасындагы коомчулук маселелерди чечиш керек да. Эмне жаңы адам болуп атканда адис катырык эмне деген маселени чечет? Чече албайт да. Ошону карап атканда бизде азыр көбүнчө чоң мындай маселе болуп аткан, бул негизи уже саясий партиялардын сапаты. Саясий партияныз азыр сапатсыз болуп атат да. Алар азыр ким мисалы келгендер? Алар көбүнчө алардын ичинде албетте мындай тажрыйбалуу адамдар бар.
Бирок алардын ушундай тажрыйбалуу адамдын өзлөрүнүн биз аны айтабыз туруктуу шайлоочу. Кайсы партияга барбаса, алардын шайлоочулар ошо өзлөр ишенген адамдын артына эч эле бара беришет да. Булар туруктуу шайлоочу. Партия кандай аталышты экенин айырмасы жок, иши ошол адам болсо болду. Ооба да. Биз деле азыр көрүп атабыз. Жаңы партия мисалы 4-5 азыр лидерлик партия болуп атканда. Бар жаңы партиялар. Эски адамдар. Алардын ичинде мындай карап атканда, мисалы вот Бакыт Төрөбаев. Жакшы киши, республика болуп атканда жакшы добуш республика тартып берген вот 2013-жылында. Анан тиякта чыр-чатак болуп кеткенде өнүгүү прогресс аркылуу жакшы иштеп берген. Азыр негизи вот башка партиянын ичине кирди, жакшы иштеп берген. Вот бирок аныкы деле өзүнүн мындай туруктуу шайлоочулар бар да, дайыма аны колдоп атышат да. Республиканын ичинде жүрдү беле, өнүгүү менен жүрдү беле, азыр дагы бир партия менен жүрдү беле, анын туруктуу шайлоочулар дайыма анын артынан жүрүшөт да. Ушундай адамдар бар. Шарадил мырза, биздин жардамалык тыныгуубуз бар экен, кайра кайтып келебиз. ТВ1 каналында жардама. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биз улантабыз, ТВ1 каналы иш күндүн кечи эфир уланууда. Шарадил Бактыгулов, саясаттануучу, студиябыздын мейманы. Бирок сиз айтып атпайсызбы, мына эски партиялар ар бирөөнүн өзүнүн электораты бар деп. А бирок мисалы үчүн эл үмүтү бул дагы ушул саясий сезондун ачылышы болду да. А бул кандайча? Негизи Нуржигит Кадырбеков ал белгилүү адам. Жок, ал Ыйман Нуру жөн. Ыйман Нуру да. Жок, мен эл үмүтү тууралуу. Эл үмүтү алар негизи ушу креативдүү жол менен жакшы иштеп калышканда, анан тиякта мындай аргавиктер жакшы болчу да. Негизи штаб катары иштегенчи, штабдын жумушун уюштурган жакшы, анан ушу партиянын стратегиясы, шайлоо үгүт стратегиясын уюштурган андай ушундай адамдар жакшы болуп калды, анан креативдүү да. Мисалы вот ушу Бишкекте болгон баардык адамдарга жаап атканда алардын лозунгучу тиякта жазылып калганда чимкириктерге каршы каражат. Кимге жакпайт ал? Чимкириктер деген баары түшүнүп атат. Анан бизде сезон болуп атат да, баары адамдар ооруп атат. Анан кедимне карап калат да, анан ушундай мындай айтып аткандай, ушу жакшы сонун мындай сөздөр табылганда алар мындай белгилүү болуп калат да. Албетте бул ачылыш. А негизи Ыйман Нуру деп айтып атканда, ал негизи жакшы эле болуп калган. Негизи өткөн шайлоодо эле алар ушундай эле пайыз алган. Ала бирок тиякта 7% босого болчу да республикалык. Азыр 5% босого. Албетте аналар өттү. Шарадил мырза, Ыйман Нуру тууралуу сөз кыла турган болсок, саясий аренага өзүнүн кандайдыр бир диний кандайдыр бир базасы бар, астында диний риторикасы бар партиялардын жогорку кеңешке келиши мындай сизге кооптууну жаратпайбы? Биякта эки тараптуу маселе болуп атат. Биринчиден, ушу канча адам мен негизи Нуржигитти эле тааныйм, Нуржигит Нурбанов. Абдан жакшы жигит. Ал биринчиден кыргызчыл. Батышчыл эмес, орусчул эмес, түндүк, түштүк деп элди бөлбөйт, ал кыргызчыл биринчиден. Бирок динге жакын. Ошону карап атканда, бул негизи мындай айтып атканда светтик динчил деп айтсак болот да. Ошону карап атканда ушундай адамдарды коркпош керек. Себеби алар бийликке келгенде алар негизи дин тарапка, шарият тарапка тартпайт да. Негизи динге жакын болуп атканда албетте шариаттын негизинде көп маселелерди чечиш керек да. Но бирок аларды коркпош керек. Себеби булар биринчиден мындай светтик адамдар болот, светтик динчилер болуп атканда, алар биринчиден ушу бийликке келгенде, мындай ислам карап атканда булар негизи биринчи кандай өлкөдө мусулмандар жашаса, биринчи ушу светтик мамлекеттин мыйзамдын негизинде жүрүш керек. Ал башка маселе да. Аны коркпош керек да. Радикалдуу адамдар кээде бар болот, чыгат, мисалы, алар болот ар кандай. Мындай белгисиз жаңы чыккан партиялар ошол эле учурда шайлоого каражатын көп топтоп, шайлоого каражатын көп чачкан партиялар чочутпай элеби сизди? Себеби эл арасында түрдүү кептер бар да, бул партиялардын аркасында лөктөр турат, бул партиянын арасында белгилүү акчалуу каражаттуу инсандар турат деп. Мурда деле ушундай болчу. Мисалы КПСС коммунисттик партия болгондо союз учурунда тиякта деле белгилүү болчу. Тиякта деле талапкерлер көрсөтүп атканда, баары эле билип аткан ким ушу талапкерлерди түртүп атат, колдоп атат. Анан ушу мындай айтып атканда эле ушу легендарный парламентте 90-93 жылдан баштап эле баары эле билип атканда, кайсы талапкердин артында
ким эмне деген талкач турат депчи баары эле билип турчу да. Азыр деле ушундай эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Кайсы партиянын артында ким турарын айта аласызбы ушул акыркы шайлоодо? Ошол үчүн мындай эле ачык керек да, саясий партиялар азыр өзгөрүш керек да. Негизи бир да саясий партия бизде азыр өзлөрүнүн мындай саясий нетворк, саясий мындай сет жок болуп атат да. Ким кандай келип эле мындай белгилүү адамдар келип эле, акчалуу адамдар. Ким кимди ушундай колдойт, коргойт, ошо менен эле өтүп баратпайбы. Анан мындай көбүнчө айтып атканда, көбүнчө бизде мындай да соц тармактарда көп маселе жазылып атат, а бизде эгер мындай телевидение аркылуу мындай айтсак, ачык да, мындай ким кайсы партияны колдойт. А бул негизи уже бири-бирибиз мындай жеке пикирибизди аламаштырганда бул башка маселе. Каралоо болуп калат. Тигиндечип атканда бул негизи жалпы мындай адамдарга айтып эле бул негизи публичный кайрылуу катары кетет да. Анан бул башка маселе да. Вот ошону карап атканда. Ооба, мисалы үчүн ошол эле Зеленскийдин аркасында деле белгилүү бир Украинанын чоң бизнесмени турат деген имиш-имиштер бүгүнкү күнгө чейин эле келет да. Вот ошону карап атканда биз соц тармак аркылуу эле тиякты соц тармакта эле калтыралы, а негизи телевидениеге чыкканда аны пока тебе эле коелу. Себеби эгер адамдар анын баарын өзү билет да. Соц тармактарда эле бар, тигинде эле бар. А экөөбүз мисалы азыр биз экөөбүз аны чыгарганда тиякты эле сразу башталат да. Каяктан алдыңар, кана кагаз депчи. Далилдегиле да. Факты кана. Далилдегиле. Факты жок да. Фактын айтып мындай айтала көргөн деп көрдүк да айтабыз, аны айтат да кана деп кагаздар. Маселебиз ушунда да. Биздин негизи коомубуздун маселеси ушунда да. Мындай ачык айкын айта албайбыз. Бир чети мыйзам жол бербейт, экинчи чети кандайдыр бир авир жол бербейт, үчүнчү чети бул таанышым, тигил тууганым деп анан ушул боюнча эле дүйнө боюнча ушундай эле. Биринчи мындай ачык айтканга чейин алар далилдеп кагаздарды чогултуп атат да, факталарды чогултуп атат да. Мындай бар, мындай бар депчи. Же мындай экөө сүйлөшүп эле, бири-бирине сөз берип эле, жооп суроолорду берип эле, жоопту көрүп эле, анан бири-биринин сөздөрүнө кармалышып, тиги бугу деле ушу менен кетишет да. Шерадил мырза, эми могул аралаш система тууралуу сөз кылгым келди сиз менен. Бир мандаттуу жалпы партиялык депчи. Анан бул партиялык системаны киргизүү менен анын ичинде преференциалдык системаны да киргизди. Преференциалдык система дегенибиз өзү бир мандаттуу дегенден кабар берет да. Мен түшүндүгүм боюнчачы. Себеби өзүңүз жогоруда үлгү келтиргендей Бакыт Төрөбаев мырза. Эгер азыр карап көрсөк, Бакыт Төрөбаев мырза көбүнчө жалал абадтан алды өзүнүн добуштарын. Бул жашыруу эмес, бул факт, асуудун эмелеринен алып атабыз. Тукуну тияктан, бизнеси тияктан. Ооба. Жалал Абад жеринин кулуну. Эң туура. Ким кайсыл жерден болсо ошол жерден көбүрөөк алды. Анан ушул преференциалдык системаны киргизип аткан соң, бир мандаттуу системаны киргизүүнүн кажети бар беле? Кажети бар. Себеби эмне болуп атат да, биздеки мурунку ушу партиялык система болуп атканда, бизде негизи партиялык диктатура болуп кетпеди беле, айланып кетпеди беле. Негизи бизде мындай болуп калганда, ушу саясий партиялардын фракциялардын лидерлери жогорку кеңештеги. Алар негизи ушу өзгөчө мындай ажоолор болуп кетпеди беле. Анан алар эмнеси азыр баардыгы көбүнчө айтып атат, жогорку кеңеш күчсүз болуп калды, күчү жок деп, бул чын эмес. Күчтөрү бар. Мыйзамдарды кабыл алат, көзөмөлдөйт, элдин атынан сүйлөйт. Бирок мурункуга караганда функциялар азайды да. Функциялар бир эле функция азайды. Бул негизи ушу саясий партия лидерлери укугу мындай айтып аткандай өзлөрүнүн адамдардын министрликке, агентчиликке жана башка мындай кызматка коюу ушундай функциялар кесилип калды. Анан ушундай болуп калганда мен макул эмесмин. Азыр мыйзам боюнча, мыйзам сунуштоо укугуна жалгыз гана жогорку кеңеш эмес, генералдык прокуратура, аппарат президента, аппарат правительства, президент, курултай, ГКНБ кошулду. ГКНБ жок. 5 структура кошулду. 6. Жалпы 6 болуп атат. Мурда 2 болчу, анан эл добуш болчу да, огон менен. Ал калган. Бул деген жогорку кеңештин функциясы дагы азайды деген нерсе. Кесилген жок да. Жогорку кеңештин депутаттарынын ушундай укугу калды. Эмнеси кесилгени, тиякта кесилгени болуп атканы, ушу эми саясий партиянын фракциялардын жогорку кеңештеги лидерлери мурда ушундай өзлөрүнүн адамдарын кызматка койгондо, алар кимге аракет биринчи кылышкан? Ошо адамдарга биринчи чуркап жүрүшкөн да, аларга жактырып, аларга кызмат кылып, биринчи аларга чуркап жүрүшкөн да.
Ал себеби ушул лидерлер ушу министрди коюшкан, министрдин орун басарын коюшкан, агентчиликтин төрагасын коюшкан, керек болсо райондун акимин коюшкан. Анан алар албетте ушу кызматка коюшкан эле кошумат кимге биринчи кылат? Ушу саясий лидерлерин биринчи кылган адамдар ушулар болуп калганда. А негизи мамлекеттин кызыкчылыгы, өкмөттүн кызыкчылыгы Эмнеге кошомат? Балким өзүнүн кесипкөйлүгүн далилдейт деп айтсак туурараак болот. Жок, мындайда биз көргөнбүз да. Мисалы өкмөттүн жыйыны өтүп баратканда, алар биринчиден эле кээде ушу премьер-министрге эле каршы чыгып атканда, мындай эмес, биздин партиясы мындай депчи, туура эмес деп эле. Анан ушундай эле бири-бирине эле бөлүнүп кеткенде эле кандай жыйынтыгы болот? Жумуш жок да. Жыйынтыгы жок болуп калат. Бирдеме деп эле иштешет, мындай жакшы татынакай арабаларды минип эле келишет, жака бияка жүрүп эле, а жыйынтыгы гана жүргөн. А баланс барбы азыркы жаңы система боюнча? Вот эта система сдержек и противовесов, она работает? Иштейби молдай карама-каршы системасы? Же болбой эле президенттин институту доминант болуп кеттиби жогорку кеңешке караганда? Жакшы маселе. Себеби бизде мындай болуп калды да, мурда 2013 жылга чейин президенттин бийлиги бир эле сүйлөм негизинде болчу да. Бул деген мындай болчу да, Кыргыз Республикасынын президенти ички жана тышкы саясаттардын багыттарын аныктайт депчи бекитилип болчу. 2010 жылы ал алынып калган, ички саясат өкмөткө кеткен, а тышкы саясат аны депутаттар 2012 жылында мыйзам алып эле президентке тапшырып коюшкан да. Ага чейин премьерде болчу. Жок, премьерде жок болчу да, ал жогорку кеңеште өзүлөр карап турчу да. Негизи конституциянын негизинде бул ички саясат премьерге кеткен да, премьерге эмес, өкмөткө, өкмөт деп чыгып бул негизи жааматтык орган катары. Анан ушул жаңы конституциянын негизинде бул кайта ушул сүйлөм катары президенттик милдеттерби, укуктар катары киргизилип калганда, кайта эле азыр президент эң негизги ички жана тышкы саясаттардын багыттарын аныктайт деп эле азыр кайта жакка келди да. Ошону карап атканда бизде азыр баары мыйзамдары өзгөрүлүп баратканда, азыр күчтүү эмеге башкаруу системага кеттик да. Но бирок мурунку конституция салыштырганда, жакты азыр бекитилип калды да. Президент аткаруу бийликтин башчысы депчи башкарат деп эле. Мурда андай жок болчу. Ушуну карап атканда биз азыр президенттик күчү деп айта албайбыз, бирок жалпы аткаруу бийлик азыр мындай күчөп кетти да. Но бирок ушундай күчүп баратканда АКШнын президенти эле, аткаруу бийликтин эле президенти, но бирок жакта жакшы туура эле айтып атасыз. Жакта азыр Сенат бар. Сынак бар, противовес баланста эле иштеп калды да, тиякта жакшы эле иштеп атат. Тиякта деле бар. А бизде азыр ушул биринчи жолу кайта мындай кирилип калганда, ошону карап атканда негизи укук тарабынанбы, кимге кандай бийлик тартылып калганбы, негизи азыр аткаруу бийликке көбүнчө келген да. Но бирок мындай да кайта эле. Жогорку кеңеш кандай иштейт, укуктар жакшы эле, көбүнчө ушу адамдардан кайсы эмне деген адамдар депутат болот, алардан кетет да. Эгер алар бай эле ушу жеке чөнтөктөрүн ойлоп, өзлөрүнүн бизнесин ойлоп, ушундай эле келсе адамдар, алар негизи өзлөрү эле кошомат кылып калат да. Президентке, министрлерге ошо менен эле жумуштар токтолуп калат да. А эгер негизи адамдар жалпы ушу коомчулуктун кызыкчылыгын караганда, ушундай адамдар келсе, ошондой максат менен келип иштесе, албетте четинен абалы соңолуп калат. Ошону карап атканда тилекке каршы шайлоочулар аз келген да, шайлоого. Көбүрөөк келип, өзлөрү мындай баарыбыз эле билип атабыз да. Мисалы кайсы жердин кулуну келип атат, эмне деген талапкер болду, кандай кызмат кылды, кандай иштейт депчи. Ошондой адамдарды жакшы сынап, жакшы баалап, таразалап, тандап, добуш берсе жакшы болуп калды да. А азыр көбүнчө өзүлөр мындай туруктуу шайлоочулар менен келип эле, булар дайыма ушундай эле. 1 миллион 200 миң шайлоочу, ар бир шайлоодо бул туруктуу көрсөткүч. Дайыма келишет, дайыма шайлоого катышат, но бирок алардын өзлөрүнүн талапкерлери бар, өзлөрүнүн жеринин кулуна добушту дайыма беришет да. Ошону карап атканда бизде өнүгүү тилекке каршы ушундай эле калып калганда,
кыймыл жок шайлоону болот. бир эмес 2 күн өткөрүш керекпи, түшүнбөй калдым. Шайлоо көбүнчө мындай да, саясий партиянын көбүнчө иштеш керек да. Анан ушу шайлоочулар менен иштеш керек. Бизде көбүнчө шайлоо учурунда деле шайлоочуларды ойлонуп калышат да. Мындай болуп калды, тиңдей адамдар бар, көрсөтүш керек эле. Эми бул дегенде көбүнчө айткандай пээрлердин конкурсу эмес да. Бул негизи караш керек да, эмне деген адамдар келип атат. Татынакайбы, жаңы адамбы, таза адам деп эле көбүнчөлөр айтып атат. Но бирок тиякта профессионалдуу адамдар керек болуп атат да. Алар келгенде депутат болгондо, депутаттык мандатка ээ болгондо эмне деген жумуш алып барат? Ошонусу белгисиз болуп атат да. Көбүнчө ушу адамдардан эмне үчүн ушу шайлоого адамдар ишенбейт, шайлоочулар, карапайым адамдар. Көбүнчөдөн ушундай ишенбейт да. Бул деген парадокс да. Мисалы ушу июнь, июль айында АКШнын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бейөкмөт америкалык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, бул эми эл аралык республиканский институт. Айрай. Бизге мындай айтып аткандай улуттук сурамжылоо аркылуу алып барып эле, тиякта дагы эле ушундай көрсөткүч болуп калганда, эң мындай ишенимдүү адамдар ким болду? Президент Садыр Жапаров 37% менен, анан Камчыбек Ташиев 32% менен 3-орунда, но эми айтсак болот да. 9% менен негизи Нуржигит Кадырбеков, 6% менен Мадумаров, 4% менен болгон Дастан Бекешев, калгандар 2%. Анан 2% менен төмөн. И вот ошондой эле так эле ушундай анан ошол 10-чун тизмесинде бир Асөл Молдокматова жүрдү эле калып айтпайсызбы? Туура. Саясатчы эмес 2% менен. Коомчулук ким аларга ишенет, 2% менен Асөл Молдокматов жүргөн. И вот ошону карап атканда, аны салыштырып атканда көбүнчө ушу добуш берген адамдардын вот негизи так эле ушундай болуп атат да. Бирок ушуну карап атканда эмне үчүн жаман көрсөткүч деп айтып атам? Бул албетте ушундай чоң мындай 32% менен 9% карап атканда, анан 2% менен салыштырып атканда, бул өтө мындай чоң мындай качылар болуп атат да. Демек ушу биринчиден болуп атканда карапайым адамдар менен иштегендер, мындай жакшы жол менен иштегендер аз экен да. Ушундай болуп атат да. Анын ичинде эле негизи Аскар Акаев бар, 2% менен эле. Ал биякта такыр бул карапайым адамдар менен иштеген азбы же болбой эле ошол сурамжылоого катышкан дегенди эл деп билебиз да. Мындай бир аналитикалык, критикалык ой жүгүртүүсү аз болуп, анан кийин мамлекеттик пропагандага көбүрөөк ишенгендерби? Андай деле бар. Негизи ар бир сурамжылоонун өзгөчө методологиясы бар. Тилекке каршы мындай эң мындай сонун 100% жыйынтык чыгарган тилекке каршы методология жок. Тиякта дайыма киргизилип калат да погрешность депчи. 3%тен баштап эле 3% болуп атканда бул негизи жакшы эле. Себеби эгер ошол сурамжылоон 15-жылы өткөрсө, 1-орунга Атамбаев чыгып, 18-жылы өткөрсө, 1-орунга Жээнбеков чыкмак да. Туура. Себеби алар мындай да. Себеби алар мамлекеттик идеологияны жүргүзгөн, пропаганданы жүргүзгөн каналдардын башында турган инсандар. Идеология эмес, чын эле алар эң мындай билимдүү адамдар болуп атат да. Себеби жалпыларга маалымдоону карасак, дайыма алардын аттары, алардын ресурстары бар, себеби алар инфоповоддору көп. Ресурс деле жок болуп атканда, мисалы силер деле мисалы көз карансыз телевидение катары болуп атканда, жаңылыктар болуп атканда силер деле алардын аттарын көрсөтөсүңөр. Ошону айтып атпаймынбы? Вот ошону айтып атканда, ким ушундай адамдар болуп атканда белгилүү адамдар. Алардын кызматы өзү ресурс. Туура. Алар эң мындай өткөн мындай айтканда, алардын колундан болуп аткан кайсы багыт менен саясат жүрөт, кандай биздин абалыбыз, жашообуз кандай болот, алардын колунда да. Албетте баары кызыгат. Ошону карап атканда алар кызыктуу адам болуп атат, албетте алар мындай белгилүү адамдар катары болуп атат. Ал жакшы эле көрсөткүч. Но бирок ушу көрсөткүч болуп атканда, ресурс болуп атканда, шайлоо учурунда бул өтө маанилүү ресурс болуп атат да. Ошону карап атканда ким ушу шайлоочулар ишенип атса, бул адамдар бул тиги же бугу саясий партияны колдойт дегенде, албетте ишенип эле ушул саясий партияга
добуш беришет да. Шырадил мырза, эфирибизде жыйынтыктап жатып. Эми учурдагы саясий абалды баарыбыз көрүп атабыз. Нааразы болгондор бар, ыраазы болгондор бар. Анан сиз мындай серепчи катары келечектеги кандайдыр бир прогноз жасай аласызбы? Эртеңки жакынкы бир жума күндөргө баардык ушул боюнча калат, нааразы болгондор нааразычылыгын билдирип токтоп калат биринчиден. Экинчиден Б жогорку бийлик бар деле бир күнөөлүүнү таап, аны бир жумуштан кетирип, бирок ситуация ушул боюнча эле кала берет. Эми билбейм, Шайлдабековну жумуштан кетиребиз, жана башка. Үчүнчү, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылат. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылбайт. Себеби бизде кол менен эсептелгенде бул конституциялык мыйзам менен эле бекитилген. Анан өзүлөрү эле, мисалы Өмүрбек Текебаев баштап эле баары эле айтып атат, кол менен эсептеш керек. Ага көбүрөөк ишенебиз деп. Ал негизи мыйзамдарда ушундай эле бекитилген. Себеби кантип өзүлөрү мындай болуп атат да, баягы балдардын мультфильмди көрүп эле, Винни Пух бул балыңар туура эмес, аралар туура эмес, аюу эле туура эле экен депчи. Бул туура эмес да. Кантип шайлоочулар чыгып эле өздөрүнүн добушун берип эле, кантип жалпы эгер жыйынтыгы жок болуп атканда жалпы шайлоочулар добушун туура эмес берип койду. Андай деле болбойт да. Ошону карап атканда бизде көбүнчө ушу кол менен эсептеш керек. Жыйынтыгы кандай болот, аны караш керек да. Биринчи эсептин бүтүш керек. Но бирок мындай айтып атканда нааразычылыкты көрсөтөт, анан эмне болот? Бийликти алмаштырышабы? Же эмне болот? Чаң тополон чыгарышабы? Жок да, эмненин негизинде? 20.000 добуш алдым дейт, алып коюшту, 50.000 деп көрсөтүш керек да, далилдеш керек да. Оздеки айтканыбыз эле баарыбыз эле айта алабыз. А бирок аны кагаздар мына бар да. 9% жараксыз болуп атканда албетте, но бирок тиякта дайыма бизде шайлоого чейин өтүп баратканда ушундай атайын бузулган бюллетендер саны көбөйүп аткан. Биринчи 1,5% болгон 2013 жылдан баштап эле. Анан өткөн шайлоодо 3,5% болгон, бүгүнкү өткөн шайлоодо 9% болгон. Бул деле жакшы көрсөткүч шайлоочуларга. Жаман көрсөткүч саясий партияларга. Эгер дагы бир жолу ушундай шайлоо болуп атканда, жыйынтыгы так эле ушундай болот. Ошону карап атканда ойлош керек, кайсы максат менен биз жаңы мисалы шайлоону алып барабыз, өткөзөбүз. Боршайкомдун төрайымына сокку болушу ыктымалбы, жумуштан кетиши? АСУнун иштебей калышы. АСУну жалпы эсептөө крайнего кого-то надо найти. Крайне болгондо балким ал киши деле болот го. Себеби анын мындай түз эле күнөөсү жок. Но бирок аны кетирсе, алардын баарын кетиш керек да. Ыраазычылык, саясаттануучу Шередил Бактыгулов мырза студиябыздын мейманы болду. Келгениңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы күндөрдө жолугалык. Биздин эфир уланууда. Эки күн болду шайлоо өткөнүнө. Ошол шайлоо күнүн кечинде эле автоматтык эсептөө системасы бир аз эмес бир топ эле иштебей калды деген шылтоо менен 160%га көтөрүлүп, кайра 80%га түшүп атты. Анан мына азыр эсептеп атышат, кол менен эсептеп атып, ошол күнү өткөн Бүтүн Кыргызстан партиясы азыр 20%дык эсептөө боюнча кайра өтпөй, эл үмүтү өтүп атат. Бардыгыбыз байкап карап турган мезгилибиз, бирок биринчи күнүндө кечинде эле өтпөй калдыңыздар деп кабарланган Атамекен саясий партиясы дагы башка партиялар менен биригип шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деген маалыматын чыгарды. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев студиябыздын мейманы. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы. Чарчадыңарбы 2 күндөн бери? 2 күндөн бери эмес, 1 айдан бери. 30 жылдан бери деп сурайынчы. Мен 30 жылдан бери, мен үчүн бул көнүмүш адам. Партиянын штаб кызматкерлери, мүчөлөрү албетте 1 айдан бери мындай тынымсыз иштеди. Моралдык ресурстарын, физикалык ресурстарын баарын максимум аракет кылды. Анткени финансылык ресурс жок болгондо өзүңдүн ушул бара бергенче бара бер деп мүмкүн болушунча эл менен көп жолугуш керек. Алар менен 5-6 саат жүзүнүн сөздөр, 5-6 мүнөт жүзүнүн сөздөрдү айтпастан 5-6 саат по душам сүйлөшүш керек. Атамекен партиясы ушундай көп ишти жасады. Биздин өзүбүздүн жүргүзгөн иликтелерибиз, башка
тараптарын жүргүзгөн иликтөөлөрү боюнча биз эң алдыңкы группага 3-4 ат чабым алдыга озуп кеткен группанын ичинде болчук. Бир туруп алдыда, бир туруп арттан ошол группада болчук. 19%-тен төмөн түшпөгөн. Бирок шайлоонун эртеси 4%ке жетпеген, бийликтин деп аталган 4%ке жетпеген бийликтин партиялары алдыга чыгып, оппозициялык деп турган партиялар өтпөй калды, же өтсө дагы бүтүн Кыргызстанда бул араң-араң өтүп отурат. Ошондо бүтүн Кыргызстанга бүгүн 5-6 мандат тиет деп турат. Калган партиялардын баары Бакиевдин Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген 3 партиясында эле бийликтин 5-6 партиясы 90-дун 84 мандатын өзлөрүнө алып отурат. Макул Дастан Бекешевке окшогон дагы бир-эки көз каранды эмес депутаттар келсин дейлик. Ошондо да 90-дун 80-и бийликтин батасы менен, бийликтин колдоосу менен, анан негизгиси бийликтин түрткүсү менен. Түрткүсү дегеним кечеки фальсификацияларды айтып атам. Түрткүсү менен өткөн партиялар келет экен. Ошондо партиялар кийинки парламенттин сапатын саясий эркин элестете беребиз. Өрбек Чиркешевич, сиздер биздин 21 000 добушубуз уурдалды деп айттыңыздар 28 күнү. Муну далилдеп бере аласыздарбы? Байкоочуларыңар бар беле 2,5 миң участоктун бардыгында, сиздерде көчүрмөлөр барбы протоколдордун? Эми мен өзүм кыдырып чыктым, 30 жылдан бери эл пикири менен иштешип жүрөм. Бардык жерде ошол сөздө ким өтөт десе, ошо ата мекен өтөт. Бүтүн Кыргызстан өтөт. Ата журт өтөт. Деп ошол 3 партиянын аты бардык жерде айтылып атты да. Мен жөн эле басып өтө эле билем да, абал кандай экен бул бир. Экинчиден, жана мен айткандай ар кандай иликтөөлөр жүргүзүп атты. Анан үчүнчүдөн фальсификациянын белгилери жана далилдери. Биз фактыга, далилге, күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө негиздеп сөз сүйлөйбүз. Мен азыр бул жерден айтып коюшум керек. Бийликтин троллдору булар канга тойбойт, булар төңкөрүш жасаган атат деп жетекчисинин көрсөтмөсү менен үрө башташты да. Биздин максат төңкөрүш кылыш эмес. Төңкөрүштү биз кылбайбыз. Аны бийликтегилер өзү оңкосунан кетишет. Биздин максат фактылар менен, далилдер менен, очевидец, катышкан адамдардын көрсөтмөлөрү менен коомчулукка чындыкты көргөзүп коюш. Билишет чындык кандай экен, бирок чындыкты көргөзүп далилдеп, бийлик жөнүндө бийликтин бет пардасын сыйрып, алардын чыныгы жүзүн көргөзүп, бийлик жөнүндө элде туруктуу пикир жаратуу. Эмне үчүн биз бийликке жамандыгыбыз барбы, булардын жүзүн ачабыз деп атабыз. Жок, айтпасаң эл жалган сөздөргө ишенип, эртең дагы коммунизм келет экен деп ушул жүрө беришет. Чындыкты эл билсе, ошого жараша реакция кылса, болмаса маалымат каражаттары аркылуу, бул социалдык тармак аркылуу бийликтин саясатын өзгөрткөнгө болот. Мен депутат болсом да, болбосом да бир эле куралым бар. Бул коомдук пикир. Азыр депутат болгондор эмнени чечет? 90 адамдын 10 эмнени чечет? Башалып айткандай бийликтин кылыгы шайбайт. Төөң менен жер кассаң да, бутуң менен полду тепкилесең да, кыйкырып ааламга жаңжал салсаң дагы биз сизди укпайбыз, кылыбыз шайбайт дебеди. Бир гана депутаттардын, анан активисттердин, партиялардын куралы бар. Бул коомдук пикир. Биз коомдук пикир жаратып, ошого таянып, бийликтин саясатына мындай таасир эткибиз келет. Парламентте болсок да, болбосок да.
Байсалов деп калдыңыз. Байсалов ошол күнү эле өзүнүн Twitter баракчасында келгиле бул деген болгону механикалык ката болду. Мен ушул ата мекендин өрнөгүндө момундай эсептеп берейин деп, муну сиздер эле көргөнсүздөр. Текебаев 8000 алыптыр, Сооронкулова 1900, Токтокунов 2600, Токтогазиев 1600, Никитенко 1481 алыптыр деп эсептеп атат. Жалпы жонунан ата мекен мына 31 000 эле добуш алды. Анан эмне эле 5% жөнүндө кыйкырып атасыздар деп мындай өзүнүн. Мен булар жасап койгон фальсификанын жыйынын өтүп атат. Мен ушул жерден айтып коеюн. Шайлоо болордон bir gün murun geçinde mağa belgili bir jurnalist sonuqtu. Baysalov menen сүйлөштүм. Baysalov prosentтерди айтты. Силер өтпөйт экенсиңер. Силердин алдыңарда азаттык болот экен. Анын алдында ыйман нуру болот экен. Анын алдында тиги бүтүн болот экен. Анын баары тиги бийлик партиялары болот экен деп мен таң калтырганда. Анан мен койчу, анын каалоосун айтып атат. Байсалов өзүнүн каалоосун айтып атат. Дегем. Мына ушу Байсаловдун каалоосу компьютер чыгарып берди. Ал эмне каяктан опрос жүргүздү? Ал өзүнүн оюн айтып атат. Ал bir gün 3 gün мурун да гана айткан. Так ошол цифраны. Ошол цифра чыкты. Компьютер баарыбыз ошол компьютер программалаштырып, только кыргыздар ошо кылмыш кылганда да жакшы билбейт да. Математиканы кандай окуган билбейм, 160ка чыгып кетип уят болду. Орустун бир эксперти бар, Дубнов деген, сылдыңдап күлүп атат. Bir туруп 160ка чыгып кетет, bir туруп 88%ге түшүп калат деп. Бул шайлоо системасына, бийликке, шайлоонун жыйынтыгына болгон элдин ишенимин жоготот. И жоголду. Муну эч кандай актануулар менен, эч кандай фокус менен калыбына келтириш мүмкүн эмес. Мен ошол күнү кечинде эле айткам. Шайлоонун эрежеси мындай. Туугандар, саат 8 болду, шайлоо бүттү деп жарыяланды. Ашып калган бюллетендерди бузуп, пайдаланбай турган кылып четке чыгарып коет дагы протокол түзүп. Анан урунан алып столдун үстүнө төгөт. Керек болсо видео камера тартып туруш керек. Анан байкоочуга айтат, мынакей. Ата мекен, муну бул жерге койдук. Ата журт, муну бул жерге койдук. Бүтүн Кыргызстан, муну бул жерге койдук деп санап, керек болсо алар мындай келип, да көргөнгө, сүрөткө тартып алганга укугу болуш керек. Эмне кылды? Көп жерлерде эртең санайыз бара бергиле деп байкоочуларды чыгарып жиберди. Кайсы жерлерде? Аны соцсеттерде айтып атат. Кээ бир жерлерде мен жок, мен кирем, текшерем, мен укугум деген жерлерде мына клоптун байкоочулары айтып атат, сыртка сүрүп чыгарып койду. Мисалы өзгөндөн бизден Улукбек деген кандидатыбыз келди. Урналарды участковый милиция менен алып башка комнатага алып кирип кетти. Ишен деген кандидатыбыз эмеден келди, казармандан. Айыл өкмөтү наблюдательдерди киргизбей, кийин саналат деп чыгарып жиберди. Айыл өкмөтүнүн кандай тиешеси бар, участковыйдун ал жерде кандай тиешеси бар. Азыр жүздөгөн ушундай күбөлөр мен жана очевидцтер дедим го. Ушуну айтып, кээ бир жерлерде тартып алышкан видеого, кээ бир жерлерде өз оюн айтып атат. Эгер ал тартип аткарылбаса, бүгүн санап атабыз дейт. Аны алмаштырып койбоду деп ким кепилдик бере алат? Бакиевдин убагында 2007-жылы так ошондой болот. Бюллетендерди санатпай туруп эле, бөлүп туруп эле, колунан кармап берип коет эле. Ата мекен биринчи орун алып, бирок өткөрбөй койгон. 2007-жылы биринчи орунду алганы жөн эле жазып туруп, мен сотко бар деп берип коет эле. Мына биздин Айбек деген кандидаты залда өзгөндөн болот. Bir жерде дейт, участкасын өзү айтса керек, интервью берди. Байкоочуларды жакын жолотпой столго ошол жака коюп койду дейт. Анан 1-2 бизге мындай тааныш комиссиянын мүчөлөрү бар эле, участкалык комиссиялар. Аларды да жакын жолотпой коюп, төрага 1-2 адам менен өзүлөрү эле эсептеп, жыйынтыгын айтып, протоколду бербей чыгарып өзү дейт. Мен айттым го, жанагындай көргөзүп туруп коюш керек, көргөзүп туруп коюш керек. Эмне үчүн мисалы таза өткөрөм деген Садыр Жапаров, мисалы мен анын ордунда болсам, ар бир столдун жанына бир камера коюп кой. Азыр камера бардык жерде бар. Санап мынакей, ата мекен, ата журт, бүтүн Кыргызстан, 1-2 деп мындай жасаса болот эле да. Бир жерден ошентип көргөзө алабы?
таза өткөрөм деген адам. Biz kança milyon dollarga urnalarda alıp kelgemiz. Taza ötköröm деген adam. Ошол жерлерге бирден камера коюп санатат эле. Путин да ар бир участкада бирден камера коюп койгон. Санап аткан адамдардын үнү да эмеге коюлган белги да көрүлүп турат. Камерада 2,5 миң камера керек экен. Эми бардык айылда бар. Азыр буга көп эменин кереги жок. Бардык айылда бар камералар. Сотовый телефондор бар. Эгер тартабыз десечи. Эмне дейт элек бизчи? Кол кошуруп отуруп берет элек да. Туура молодец. Biz bir gün kalganda da Садырды мактап атканбыз, былтырга караганда жакшы болуп атат деп. Көрсө, былтыр Сооронбай Жээнбековдер сырттан урнаны, урнаны алдай албайсың деген, муну алдай албайсың, байкоочулар турат, алдай албайсың, биз сырттан эле бүтүрөбүз деп, сырттан добуштарды сатып алышкан. Быйыл деле сатып алуулар көмүскө болду, ачык болбосо да. Бирок быйылкылардын тактикасы башка болгон. Сталин айткан. Кеп добуш бергенде эмес, кеп ким эсептегенде деп. Көчөдөн шайлоочуларды кууп, буларды көндүрүп, агитация кылып жүрөбүзбү? Акчанын баарына бере албайт экенбиз. Деп эсептегенден жайлайбыз деди. Бакиев да ошондой кылган, бүгүн дагы так ошондой болду. Кантип алар эми ручной подсчеттун баары туура деп айтып ынандыра алат. Биз бардык жерге байкоочуларды кое албадык. Бирок биз койбогон жерге башка партиялар койду. Коомдук уюмдар койду. Биздин азыр бир топ партиялар биз бириктик. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча өзүбүздүн баабызды берген атабыз. Биз өзүбүздүн ресурс, күчүбүздү бириктирип, кимдин кайсыл жерде байкоочусу бар, эмне болду, 2 миңден ашык участок боюнча маалыматтарды мындай жинайбыз. Өрбек Чиркешев, сиз өрнөгүңүздү келтирип ата журтты бир нече жолу айттыңыз, бирок биринчи орунга чыгып аткан ишеним менен ынтымак жөнүндө сөз айткан жокпуз да. Бул эки партиянын анан эл үмүтүн кошуп коеюн, бул 3 партиянын феномени эмнеде? Мына кече күнү жаралган партиялар бүгүн биринчиликке чыгып кетишти. Эми мен чын айтышым керек, ата журт да бийликтин партиясы, бирок бардык опростордо ал биринчи чыгып аткан. Ооба. Калган партиялар 2-3% ошол жакта жүргөн. Шайлоого бир жума калганда да ошол жакта жүргөн. Анткени алардын лидери, элдер лидерине добуш берди. Лидери ким экенин эч ким билбейт. Элдер принцип идея үчүн, күрөшкөн тарыхың үчүн добуш берет. Алар ким, эмне үчүн күрөшөт, булар белгисиз. Болгону бул президенттин өзү менен жакшы экен, бул анын тиги үй бүлө мүчөлөрү менен жакшы экен, бул тиги менен жакшы экен деген гана сөз. Имиш. Бирок имиш дегениң менен элдин баары билет. Мен айтсам, Текебаев жалган айтсын деп коебуз. Жергиликтүү элита, чиновничество, бизнесмендер кимге иштегенин баары билишет. Главврачтар бул участоктон мынча добуш чыксын деп врачтарга айтканын, мугалимдерге айткандарын баары билишет. Ошон үчүн мугалимдер менен врачтарды тиги бузуп коюшпасын деп оппозиция келип сүйлөп. Алар келсе, тиги жолугушууларына барба деп президент өзү тыйып салбады. Жол агитация эмес, жолугушуна бар укпа деп тыйып салды. Сен бузулуп каласың. Алар сени бузуп эрчитип кетет. Сен меникисиң. Ошол жерде тур. Деп аларга тыйып салбады. А бул конституцияга каршы келет. Ар бир гражданин, ошон үчүн мамлекет ишкер, ишмер, мамлекет кызматчы шайлоого катышканга, маалымат алганга өзү каалагандай добуш бергенде укугу бар. Биздин жардамалыктын угубуз бар экен, кайра кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биздин эфир уланууда Өрбек Чиркешев Текебаев студиябыздын мейманы. Жана феномен деп атпайлыкпы Өрбек Чиркешевич? Болбой эле феномен эмнеде? Эки сөз менен айта турган болсо, акчадабы? Акчада жана административдик ресурста, таасирде. Мына мен айтайын. Мына мен ГКНБнын төрагасысың. Бир бөлүңөрдүн барын камадым. Калгандарыңа титиреп турасың. Мындай келсең көздү тике карагандан коркушат. Бакап калып дагы нетеги чакырбасын деп. И бул жакта мисалы бирөө чоң торговый центрдин кожоюну, бирөө 100 заправочный станциянын кожоюну, бирөө 100-200 аптечный тиги сеттин кожоюну. Ну, сетти тармак болуп калган да азырчы. Баарыңардын ишиңер бар бирден. Иши жок болсо дагы, мисалы, же бирөөнүн тууганын сен болуп партияга киргиз. Административдик ресурсту башталыш тизме түзүлүп атканда эле түзгөн.
сен чакыр ал бияка бар, сен бияка бар. А бул Атамекен менен мисалы башка оппозициялык партияны айланып өт. Сен бияка бар. Анткени ошол мисалы чоң рыноктун эси болсун десек, анын алдында 1000 адам күн көрөт, иштейт. 1000 адам. Анын өзү 1000 үй бүлө. Анын туугандары менен кошкондо бир нече үй бүлөгө кожоюндун таасири бар. Дан акиме анын таасири райондун акимине караганда күчтүү ошол адамдарда. Анткени ал өзү жанын багып атат. Ал эртең пенсияга чыкса, баласы ошол жерде иштеп, ошол менен эптеп күн көрөт. Работодатель деп коет. Бирок Маткабылов өтпөй эле калбадыбы? Значит, ага каршы андан да өткөн. Бул административдик ресурс дегенди мен эки түрүн айтам да. Административдик ресурс бул бийликтен көз каранды адамдар. Экинчи административдик ресурс материалдык жактан Көз каранды. көз каранды адамдар. Материалдык жактан көз каранды адамдар. Азыр бизде ушундай монополизация болгон, кээ бир адамдарды 10 000 деген адамдар иштейт. 10 000 деген адамдар. Азыркы шайлоо системасы көзөмөлдөгөнгө мүмкүндүк берип койду. Мурун көзөмөлдөй албайт элең, мен бердим деп тура берет элең. Жок. Азыр айтат, "Но шайлоо участогуна канча добуш алып келесиң? 70. Мына эртең ушу асан үчөнгө чыксын" деп коет. Мына асанга добуш чыкпай калса, арызыңды жазып УКга кете бер. Добушту кантип алып келесиң? Жалынып алып келесиңби? Коркутуп алып келесиңби? Сатып алып келесиңби? Бул сенин проблемаң. Мен башым оорубайт. Чыксын, чыкпасаң арызыңды жазып кетер. Сен ордуңда иштейм деп отурасың. Анан плюс ошо бул 100 добуш алып келет. Эмне десин? Ыйлап үйүңө келесиң. Жалгыз айлыгымды мисалы ал иштеп аткам жок болот экен депчи. Туура. Анан бул күчтүү материалдык көз карандыкты пайдалануу күчтүү. Кыргызстандагы адамдардын көпчүлүгү бир жерде иштейт. Көпчүлүгү жеке структураларда. Ошол жеке структураларга укук коргоо органдарынын бүгүнкү бийликтин таасири бүгүн эбегейсиз. Өрбек Чиркеш, сиз айтып атпайсызбы? Мына башынан бөлүп койгон бул партияга барасың, Атамекен оппозиционный партияларды айланып өтөсүң деп. Эми сиз деле көп сүйлөштүңүз да, сиз деле партияга чакырдыңыз, 54 орунду толтуруш керек болду. Анан эми белгилүү бюджеттагы бизнесмендерден куралат. Эми Сооронкулова менен Токтогазиевде деле акча көп эмес болуш керек. Анан бизнесмендерди чакырып көрдүңүздөрбү? Анан бул биринчи, экинчиси бизнесмендер жок, Өрбек Чиркеш, сизди канчалык сыйласам дагы, бирок мен бийликтен корком, сизге кошулбайм деген учурлар болдубу? Мен биринчиден болгон үчүн айтып атам. Көбү сурайт да, "Тегебай, сен жамансың. Сенден баарымды качып кетип атат. Мана былтыркы депутаттарыңын жалгыз эле Наталья Никитенко калды. Ал эшен сөз жок мугалим да, калгандары каяка кетти деп. Аны менден сурабаш керек, ошол кетип калгандардан сураш керек. Алар Атамекенге 15-жылы келген. 15-жылы биз ким элек? Бийликтин партиясы элек. Анда да коркутуу үркүтүүлөр болгон, бирок бүгүнкү деңгээлде коркпойт. Оппозиция эмеспиз. Бүгүн биз кимге оппозициябыз? 6 жылга шайланган Жапаровго эмес, плюс 5 жыл президент болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. 11 жыл отура турган Жапаровго бүгүн биз оппозициябыз. Анан эсептешет да бизнесмендер да. 15 жыл буларга 11 жыл оппозиция болсо дагы биз каякта болобуз? Бүгүн силер килейген армия до концаларга да оппозициясыңар. Анан кийин албуттанган, акыл эсти мындай укпаган. Жөн эле үйүнгө эле өртөп беребиз, өзүн өлтүрүп коебуз деген до концаларга дагы биз оппозициябыз. Эң коркунучтуусу ошолор болуп атпайбы? Өлтүрөбүз, асабыз деген адамдар, мисалы Ташиевдин Регион деген телеканалынан чыгып айтып атат го. Өлтүрүп салыш керек буларды деп сөзгө келбейт да. Өлтүрүп салыш керек, ошондо тынчыйбыз. Мен өзүм барып ушу буу өлтүрөт элем деп атат. Мына кече Ак Суудан, Көлдүн Ак Суусунан бир топ жаштар жыйналып алыптыр. Эмнеге шайлоонун жыйынтыгынан наразы болушат? Иттер дейт. Ошо бирөө лидер окшойт, иттер дейт. Эмнеге бул иттер дейт наразы болот? Биз барып алар менен өзүбүз сүйлөшөбүз дейт. Эмне үчүн алар Кыргыз Республикасынын гражданины шайлоонун жыйынтыгы болобу, көмүрдүн жоктугуна болобу, баанын кымбаттыгына болобу наразы болгон, алардын шефине жакпай калган адамдарды иттер деп айтканга укуусу бар. Кантип аларды өлтүрүп салыш керек, жоготуп салыш керек деген акысы бар.
Алар эмне үчүн антип айтат? Анткени алардын шефтери ошентип айтат. Мага жакпа, мага туура эмес сүйлөгөндөр иттер, аларды жоготуш керек, атыш керек деп. Алардын телевидениялары ошентип айтып атат. Алардын фейктери ошентип айтып атат. Аны тигилер көрүп атат, ушинтип айтсаң жагат экенсиң дейт. Ушинтип айтсаң сага эч нерсе болбойт экен дейт. Анча-мынча косяктарың болсо дагы булар кечирип коет экен. Өрбек Ширкешевич, Бул бийликтин заказы менен болуп атат. А бийликтин заказы бийликтин маңызын, анын жүзүн ачат. Ушундай бийлик. Булардын сүйлөгөнү, сиз айткан өрнөк, телевидениянын, анан жогоруда мен келтирген чиновниктин, мен чиновник эмес, мамлекеттик ишмеримин деп атпайбы? Булардын сүйлөгөнүн бардыгы мамлекеттик бийликтеги номер 1 адамдардын риторикасы деп эсептесек болобу ошондо? Түздөн түз ошолорго жага турган. Мен жанында отурбаган үчүн айта албайм, алар ушинтип айтты деп. Но аларга жагып аткандыгы шексиз. Алар мамлекет ушинтип башкарылат. Мамлекеттин идеологиясы ушундай болуш керек деп атканы шексиз. Болбосо токтотуп коет эле. Болбосо токтотуп коет эле. Ошол иттер деп элди сөккөндөрдү иш козгосо болот беле. Текебаевди буу өлтүртүп коюш керек деген ошол телевидениянын жетекчисинен ошол жерде айтып отурган адамга иш козготуш керек беле. Мен бүгүн азыр могу жерден Жапаровду өлтүрүш керек, Ташиевди өлтүрүш керек. Алар өлмөйүнчө Кыргызстанда жакшылык болбойт Десеңиз эмне дейт? Эмне ошолар кандай реакция болот? Ооба, сизди соттоп салат. Мени соттоп салат. Башка адамды да соттоп коет. Таап алып атышпайбы? А өзүнүн адамдарын үрдүртүп коюп атат. Таптап даалысынан сылап коюп атат. Кызматынан чоңойтуп коюп атат. Кол тигиз кылып коюп атышат. Мынакей мамлекеттик саясаттын жүргүзүүнүн деңгээли, мына алардын идеологиясы. Өрбек Ширкешевич, шайлоо деген 28 ноябрь гана эмес да. Алдындагы 1 айды кошо айтышыбыз керек шайлоо депчи. Мен билишим боюнча. Ошол 1 айдын ичинде эч административдик саясий ресурстар колдонулган жок деп айта аласызбы? Мисалы үчүн Садыр Жапаровдун сиз жөнүндө айтканы, ал киши алжып калган дегени. Мага шайлоочу катары өтө жага берген жок. Балким мен сизге шайлабасам дагы шайлоочу катары жага берген жок. Буну шайлоо процессине кийлигишүү деп бааладым мен. Бийлик шайлоо каралашты. Бирок аны биз деле мактап аттык. Эми ниети жакшы. Жаш баланы да мактап мындай жакшы туура иш кылсын дейсиң да. Садыр молодец. Туура багытта кетип атат. Ниети жакшы. Бирок таптакыр таза деп айтканыбыз жок. Былтыркыдай эмес. Былтыр ачык эле. Борбордоштурулган эле. 2-3 ай мурун сатып ала башталган. Азыр жакшы, былтыркыдай эмес дегенбиз. Бирок мен жанагындай болуп айтып атпайбы. Добуш бердитиш эмес, добушту санашка булар ставка кылган. Экинчиден, шайлоо башталып электе эле административдик ресурс пайдаланылган. УКМКдан эси болуп турган бизнесмендерди, саясатчыларды сен аякка, сен бияка киресиң деп бөлүштүргөн. Гаишни жана таякчасы менен бөлүштүрөт го, ошентип бөлүштүргөн. Бизге келген адамдар айтып атты, мен жолугуп чыктым өзүнө, мен ишенимге жөнөттү, мен ынтымакка жөнөттү деп. Анан мен айтам, Атамекен партиясы эң таза күрөшкөн партиялардын бири болду. Бир да эскертип алганыбыз жок. Бир жерден дагы массалык маалымат каражаттарынан Атамекен тартипти бузуп атат деп бир гражданин айткан жок. Бийликчил партиялардын баары подкупта кармалды. Сиз айтасыз, бийликтик болсо эмне үчүн кармалды дейсиңер да. Бийликчил партиялар экиге бөлүнөт. Ташиевчил партия бул Атажут Кыргызстан. Калгандары бул Садыр Жапаров жана компаниясынын партиялары. Анан «Три мушкетера» деген китепти окугансыңарбы? Албетте. Ошол жерде королдун мушкетерлору, кардиналдын гвардейстери бар да. Ошо бири-бири менен чабышып жүргөндөрчү. Атажурттукун МВД кармап атты. Жапаровдун партиясы дейилгендерди ГКН кармап атты. Мушкетерлор менен кардиналдардын чабышынан улам алардын эмес ачылды. Бирок аягына чейин чыгышкан жок, анткени эки тараптын жок болоорун билип, чекке жетпестен токтоп калып атышты. Эки достун ортосунда арыздашуунун башталышыбы бул? Мен оюмча атаандаштык деп койсо болот. Мен атаандаштык деп койсо болот. Жанагындай чекке жетпек бар. Садыр Жапаров туура айтат. Булар
ажырашканга барышпайт. Булар тандем. Бири кеткенден кийин экинчиси отурганга, очуртташып отурганга аракет кылышат. Кечип коесуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, административдик ресурсту пайдаланбайбыз дегенчи. Эң көп административдик ресурсу бар чиновник бул президент. Биздин шайлоо боюнча, бирөөнү шайлоодо кандидатты жамандасаң да, мактасаң дагы аралашуу деп эсептелет. Ошону айтам. Мектептин директоруна, башка чиновниктерге тыюу салынып атат, кандидатты бар укканга. Президент, УКМКнын башчысы, башкалары бул камалат эртек шайлоо бүткөндөн кийин. Муну тартипке чакырабыз. Бул алжыган, бул сагызган деп жамандап отурбайбы? Бул түздөн-түз аралашуу. 100 миңдеген мамлекеттен көз каранды адамдарга, работодатель адамдарга бул түздөн-түз көрсөтмө. Мына аралашуунун туу чокусу ачык, демонстративно, нагло жасалган административдик колдоону так ушул деп билиш керек. Бул ачык айтып атканы, өкө-өчө калганда кабинетте кандай деп сүйлөшкөнүн эми элестете бергиле. Андан башка УКМК тигилже бул жана башка укук коргоо органдары кара пиар жүргүзүп, ар кандай жасалма фактыларды таратып атат, фейктер аркылуу таратып атат, башкалар аркылуу таратып атат. Бирок почерки бир. Шайлоодо укук коргоо органдары, башка мамлекеттик уюмдар бирөөнү мактап же жамандап, же кара пиар кылып, фальсификация кылып фактыларды кылганга мындай укугу жок. Бул шайлоого түздөн-түз аралашты. Элдин эркин манипуляция кылды, элдин пикирин манипуляция кылды дегенге жатат. Элдин пикири манипуляция болгондон кийин добуш берүү сөзсүз түрдө манипуляция болот. Манипуляция деген айтып койсоң көз боямачылык. Дастан Бекешевди чакыртышты. Сен өспүрүм балдарды агитация иштедип экенсиз деп. Сиз тууралуу алжыган инсан деди, сагызган деп калып айтпасам, Калмаматов жөнүндө айтылды, жана башка нерселер. Бул түздөн-түз административдик ресурсту колдоону түздөн-түз шайлоо процессине аралашуу. Дагы кандай далил керек? Шайлоо учурунда сиздин жана Эдил Байсаловдун мындай каямак айтышууларына дагы көп күбө болуп аттык да, вице-премьер-министрдин кийлигишүүсү, ушинтип сизди шайлоо өнөктүгү учурунда жакшыбы жаман сөз менен айтуусу дагы аралашуу деп эсептесек болобу? Түздөн-түз аралашуу. Алар эми шайлоону уюштуруучу адам катары калыс туруш керек. Жок деген ушул бир ай. Бир ай карыштыр, анан сындашам десе, айтышам десе, бир айдан кийин айтышса да болот. Калыс. Анткени алар уюштуруучулар. Сен түзүккөн уюштурса да, булар ушул шарт түзүп берет, мүмкүнчүлүк түзүп берет. Мына өкмөт уюштуруучу да бар. Административдик ресурс да. Түздөн-түз кийлигишүү көп эле болду. Мына азыр мен жанында жүргөн адамдарга звонок кылып, "Бай, Текебаев кайтып кой, каттуу кетпесин. Анысын чыгарып беребиз, мунусын чыгарып беребиз." деп мындай намектор менен мындай коркутуп атат да. Коркуп калчу мен эмес. Элдин акылы бар, эмне жалган, эмне чын, эмне фейк, эмне нак экенин эл өзү аныктап алат. Алар менин айыбымды ачпайт, алар өздөрүнүн жүзүн ачат. Менин максатым бийликтин жүзүн ачып элге көргөзүү. Жүзүн мен ачпайм, алар ачат. Мен коомдук пикирди аларды ошого түрткүлөшүм керек. Анан алар өздөрүн кандай дареметин элге мындай көргөзүш керек. Ошондо мен айткам. Коом оору, пандемияда эле туура эмес өжүгүтүп алган. Аны оңдош керек. Оңдошко бир эле мен ал диагнозу бир эле рецепт жазып бердим. Бир эле рецепт былтыр. Мунуям көргүлө. Бул коомдо иммунитетти пайда кылат. Бирок мунуямды тезирээк көргөзүш керек да. Булардын жүзүн жасап аткан ишинин
сапатын элге көргөзүп туруш керек. Ошондо эл оңолот. Эл оңолот, элдин көз карашы оңоет, эл сапаттык жаңы деңгээлге чыгат. Менин максатым депутат болуп отуруш болсо, отуруш эле эмес. Менин максатым бир мамлекеттик кызмат алыш керек болсо, мен өзүмдү башкача алып жүрмөкмүн. Мен мугалим катары мен элдин маданий саясий деңгээлин дагы бир тепкичке көтөргүм келет. Ошол багытта мен иштейм. Муну көргөн эл кийин мындайларга алданбай калат. Бул таптакыр башка эл болот, иммунитети бар эл болот. Менин максатым ошол, ошон үчүн күрөшүп атам. Көбү түшүнбөйт, эмне эле мындай убара болуп атасыз, карыганда тиги үйдө эле эс алып отурбайсызбы депчи. Фейктер өзгөчө. Фейктер. Ошол бир деп атышат да, мен андай сөздөрдү көп эле реалдуу адамдардан угам. Ошол сөздү ар деңгээлден мындай кайталашат. Черкешевич, мыням 11 жыл катары менен созулуп кетсе эмне кылабыз? Эме элдин тагдыры. Көп адамдар айтат, мен Түркмөнстан болобу десем, былтыр депутаттар деле өмүрүк, ака, сиз туура эмес айтып атасыз. Биз эч убакта Түркмөнстандай болбойбуз. Биз кыргызбыз. Биз намустуубуз. Ошол намустуу деген депутат 3 жылда 3 президентти саткан. 3 президентке ант берген, мен сеникимин деп. 3 жылда саткан. Анан биз намустуубуз дейт. Намысың болсо чөй сыгып сүйлөйт элең да. Түркмөнстанда эле бир күндө Түркмөнстан болгон эмес, селекция жүргөн, селекция. Пакта көтөрүп жүргөндөрдү тартат, чоңойтот. Пакта көтөрүп жүргөндөрдүн бизнес өсөт. Атасын көрүп баласы өсөт деп кийинки муун да ошондойлор чыгат. Чындыкты айтып бийликке жакпаган адамдарды дискредитация кылат, жамандатат, жок нерселерди айтыртат. Жана Маевский дегендей кылыпчы. Жаманатты кылат, куугунтуктайт, бир бөлүгү шаарга чыгып кетет, бир бөлүгү карып, мындай өлүп кетет. Жо үйүнөн чыга албай калат, карыгандыгына байланыштуучу. Коңуш өлкөлөрдө деле авторитардык режим бир күндө орногон жок да. Акырында ойын. Биз курактуу оппозиция баары чет элге качып кетишти. Калгандардын баарын камашты, өлтүргөнүн өлтүрүштү. Анан мага эскертишет андар. Теге эттет болуп жүрбөйсүзбү. Жана Бакиевдин убагындагы киллерлер Кыргызстанга кайтып келип атат. Алар камалбай үй камактарында чыгып көчөдө эркин жүрүп атат. Майнагүл айтып атат. Анан ушулар жөн чакышпаса керек. Алар эркиндик беребиз, тигинтип беребиз десе, любой заказды ойлонбой туруп жасап коюшу мүмкүн деп мени да адамдар эскертет. Бизде эле мындай инстинкт самосохранения бар. Бирок биз айтып койгон сөзүбүз, элге берген убадабыз ушунчалык бийик. Эртең жок кылам десе дагы биз андан кайта албайбыз. Мен кайта албайм эле. Жаманатты кыламын, анан тигин чыгарабыз, муну айтабыз. Анан көчөдөн саап кетиши мүмкүн. Өлтүрүп коюшу мүмкүн. Деп айтсам, мен мисалы токтобойм. Эгер мен өлтүрүп кетсе, бул биздин граждандарга, кыргызстандарга берген эң чоң сабак болот. Бизде ошондой адамдар болгон. Плюс-минусын эсепке албаганда, идеясы үчүн коркпой, өлтүрсөң өлтүр деп аягына чейин турган адамдар болгон деген тарых бүгүн бул жаштарга керек. Биз эртеби кечпи өлөбүз, 10 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби, жашыбыз келсе өлөбүз да. Но идея үчүн курмандык болгон, бул жөн төшөктө жатып өлгөнгө караганда 10 эсе коомго пайдалуу нерсе. Ошон үчүн өткөндө мен Атамбаевди бир аз мактап койбодумбу? Атамбаевдин бир характери мага жок. 80ге чыгып, төшөктө сийип чечип жатып өлгөндөн көрө таяк алып чыгып аянтка келип Сооронбайды кууп атып өлгөнүм артык деген да. Мен анын жасаган ишин колдобойм, бирок анын мүнөзүн белгилегим келет да. Мүнөзүн белгилегим келет. Шайлоочуларга да айткым келет. Эртеги кеч биз өлөбүз. Бирок жакшы поступок менен, коркпогон, намыстуу, сөзүндө турган деген артыбыздан мындай байлык калыш керек балдарыбызга. Ал балдарыбызга эле эмес, бүткүл кыргыз элинин мүнөзүн калыптандырганга
намысын бийик көтөргөнгө жардам бере турган нерсе болот. Биздин эфир уланууда Өмүрбек Черкешев Штекебаев студиябыздын мейманы. Рекламага чыгаардын алдында Атамбаевдин сапаттары тууралуу айттыңызбы? Адамдык сапаттары тууралуу. Келечек үчүн, идея үчүн ошол эле СДПК менен же бүтүн Кыргызстан менен биригүү, консолидация, бир туунун астында кетүү мүмкүн деп каралабы? Эми Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн эгер бүгүн ушул керек болуп калса, ошол Садыр Жапаров менен деле, Ташиев менен деле, мисалы темир жолду курабыз деп калсак, баарыбыз бир добуштан колдойбуз. Сырткы күчтөр ага каршы турса, баарыбыз ага каршы чогуу турабыз. Анткени ал бүт Кыргызстан үчүн керек да. Анан Ушул статус-кводо. Ооба, бүгүн ошондой ситуациядан биз эртең өлкөгө душман болуп салса, биз баарыбыз биригишибиз керек. Мисалы мен Лейлекке бардым, чек ара маселеси боюнча бүгүнкү бийликти сындаган жокмун. Мисалы туура эмес иштери бар булардын да. Сындаган жокмун, анткени биздин оппоненттер аны колдонуп кетиши. Аны муну кыргызды артык кылам деп тыртык кылды деп коет да. Ушуга окшогон нерселер бар, биз ар дайым бир болушубуз керек. А башка убакта эми чындыкты, өзүнүн көз карашты айтып туруш керек. Эми кээ бир партиялар менен мындай идеологиялык айырмачылыктар бар. Кээде ал идеологиялык айырмачылыкты сыртка коюп, бүгүнкү ситуация айланасында мындай бириксе болот. Мисалы бүгүн бизге күнүгө партиялар келип атат, шайлоонун жыйынтыгы боюнча. Мисалы ар кандай партиялар, багыттагы бири-бирибизди балким жактыра берген партиялар. Бирок бир маселеде шайлоо адилет өтүш керек. Администрация ресурс пайдаланганы туура болбой калды. Мындай шайлоо болбош керек эле деген пикирдин алдында биз азыр убактылуу коалиция түзүлүп жатат. Эмнеге шайлоодон кийин бириктиңер дейм да, шайлоого чейин бириктпей? Жок, биринчиден шайлоого чейин алар баары амбициядан башка да биздин көп партиялар менен мисалы идеологиялык мындай көз карашыбыз туура эмес. Бирөө айтат, мисалы биз парламенттик башкаруу болуш керек дейт. Бирөө айтат, президенттик башкаруу болуш керек дейт. Мындай шайлоонун алдында чоң программа менен кетесиң. Аны мындай бириктириш мүмкүн эмес да. Бирөө биз айтабыз, биз Садыр Жапаровду эмес, теманы алмаштырышыбыз керек дейбиз. Экинчиси айтат, жана президенттик дегенде. Биз теманы алмаштырбай, Садырдын өзүн алмаштырыш керек. Ал жерде мен болушум керек дегендей да. Бүгүн бир маселенин анасында адилет, таза шайлоо маселеси жөнүндө биригип атабыз. Бул бийликтин авторитетин негизи болот да. Садыр Жапаровдон интуитивно мындай сезген да, мен шайлоону таза өткөрөм деп. Анткени былтыркы революциянын себеби шайлоо болгон. Таза өткөрбөсөм болбойт деп жарыялады да. Чынын эле бийликтин башка активи жок болчу, саясий активи. Эмнени иш кылса деле мындай кыйрап калып атат. Эмнени баштаса деле мындай аягына чыкпай эл кабыл албай атат. Асман шаарынан баштап Кумтөргө чейин. Кумтөрдө анча-мынча азыр талаш болуп турат, Кумтөр аягына чыксын. Башка идеялар, казино маселеси, Асман маселеси, чек ара маселеси, демилгеси, эмне менен бүттү да. Бүт биз жаса беребиз, 30 жылды жашай албаган деп айтары менен эле мындай провал болуп атат да. Анан ушунун жападан жалгыз ушул саясий активи бул таза шайлоо өткөрүш эле. Баары жакшы эле болуп келип аткандай болгон, баарыбыз ыраазы эле болуп турганбыз. Бирок опростордун жыйынтыгын көрүп туруп, акыркы бир жумада менимче ушул бийлик партияларына мындай кооптонду. Добро берилди да. Ар кандай жолдор менен эмесин көтөргөнгө. Муну эл билет, мен угуп турган адамдар билет. Бийлик актанса деле эл баарын билет. Анан ушул жападан жалгыз элди ишендирип, элди бириктирип кете турган мүмкүнчүлүктөн мындай кол жууп атат. Эми эч кандай протоколдор менен түштөн кийин деме? Түштөн кийин эч кандай протоколдор менен элди шайлоо таза болду деп ишендире албайт. Кантип ишендирет? Өзүң деле айтып атпайсың. Президент өзү түзүп, могул сагызган, бол теке, бол тиги алжыган,
мунусу тигиндей, бул керек, бул камалат, тигини чакырып сурайбыз деп айтып аткандын өзү элге көрсөтмөгө. Чиновниктерге биринчи кезекте көрсөтмө. Бул ачыгы, жабыгы неме элестетпе. Атамбаев мынтип айтпайт эле, акылы жетет эле. Бакиев мынтип айтпайт эле, акылы жетет эле. Акаев мынтип айтат эле, антип айтса болбойт деп акылы жетет эле. Ошол акылы жеткен адамдар былыктарды жасайт эле. Шайлоолорду фальсификация кылат эле. А булар айтып атат, айтылбай жасаган ишин эми элестете берген. Айтылбай жасаган ишин элестете берген. Жакынкы бир жумада эмне күтсөк болот? Сиздер тараптан, бийлик тараптан. УКМКнын төрагасы Ташиев. Булар неси дарт эле кан. Бийликти төңкөрүш кылсак, тоносок. Бийликке келип баарын бөлүштүрүп алсак деп айыпты жөн эле бизге үйүп салды да. Эми болгону Алар кезектүү жана кезексиз президенттик шайлоолор жөнүндө айтты. Бул Конституцияда ушинтип жазылган. Мен Конституциядан окуп койдум. Кезектүү же кезексиз. Эми аны Кудай билет. Ким канча жашайт, ким канча болот. Ошону айтып койгонум үчүн бизге ушундай айыпты үйүп койду. Бул 20 жыл түрмөдө отура турган айып да. Анан шайлоо бүтөт, шайлоонун эртеси сүйлөшөбүз да деп койду. Анан шайлоонун эртеси болду. Мен мындай ачык айтайын. Биз революция кылып Чапаровдун же Ташиевдин ордун алып алайлык деген оюбуз жок. Бирок бизге булар түзгөн система жакпайт. Системаны элдин пикири менен, элдин колдоосу менен өзгөрткөнгө буларды мажбур кылыш керек. Сөзлөр өзгөртөт. Биз элдин пикирин гана күчөтүп, мындай айтып турабыз. Биз эмне үчүн кече Борбордук шайлоо комиссиясына бардык, эртең да барабыз. Анткени ал жерде шайлоолордун жыйынтыгын чыгаруу процесси жүрүп атат. Борбордук шайлоо комиссиясына биз ишенбей калдык. Ошон үчүн барып өзүбүздүн позициябызды айтып, түз иште, туура иште фактыларды айтып, шайлоонун жыйынтыгын керек болсо жокко чыгар деп атабыз. Биздин аракетибиз, куралыбыз. Биринчи бул факт. Бул далил. Бул далил деген документтер, протоколдор. Экинчиси очевидцтердин, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Анан эң негизгиси элдин пикири. Мына 3, мына 4 куралыбыз бар. Мунун баары мыйзамдуу. Анан эми айтып атышпайбы булар бүгүнкү бийликтегилер. Кээ бирөөлөр дейт, бийликти орунсуз сындап атат. Орунсуз сындагандар менен шайлоодон кийин сүйлөшөбүз, жоопко тартабыз деп. Анын орунду эмес экенин ким аныктайт? Мына сен өзүң сөз эркиндиги тарабындагы адессиң да. Сындын орундусу бар, анан орундусу жок деген эмнеси? Просто жагат, жакпайт. Мен жакшы жашап атам, жаман жашап атам деп айта алат да. Анан кийин кимден биз уруксат алып келишибиз керек? Ушул орундубу же орунсузбу деп. Андай болсо өзлөрүнө жакпаган, мага жаккан сөз орунду, мага жакпаган сөз орунсуз деп ачык эле айтып коюшпайбы? Анан эмне жагат? Ошондо тизме кылып жазып коюш керек. Болсо бир күнү буларга жагып атат, экинчи күнү жакпай атат. Адамдардын да башын айландырышат. Баягы сиз айткан полусогнутый состоянияга акырындап бир келатканынан кабар да? Келет. Мен айттым го, сөз маягына чыкпап тур. Адамдар дароо эле болбойт. Бул селекция жүрөт, селекция. Эгер 10 жыл, 15 жыл отуруп калса, кийинки муун англисче сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн, прическалары современный, анан кийинген балдар, бирок пактакөр балдар селекция болуп тандалып алынат. Башка жаштар ошолорго окшогусу келишет. Бул чоң бийликтегилер менен же тууган болуш керек экен, дос болуш керек экен, же партнер болуш керек экен бизнесте. Ошондо этиң чөп же, ошондо өсөт экенсиң деп балдар өз алдынча саясатчы болуш керек экен, коомдук ишмер, активист болуш керек экен, эл менен мындай иш кылып элге жагыш керек экен эмес, буларга жагыш керек экен деген идеология келет. Ал келет эми биздин өзбектөр, тажиктер, түркмөндөр, казактар эмне бизден
төмен қалып. Біз де эле намыстуу қалып, чоң эле жашап жүрген қалып, баарыбыз бирдейбиз. Болгону бізде ушундай башкаруу системасында көпкө турган жок. Көпкө турса эле селекция болот. Бизге окшогондор уже 5-10 жыл эми Кудайым өмүр берсин, эми өлбөсөк деле үйдөн чыга албай калабыз. Мисалы Өзүңүздүн айткан жакшы сөзүңүз бар, карыган карышкырдын деле бир койго жетер алы бар деп. Анысы бар. Он келип калса. Эми тынчтык болсун Өрбек Чиркешев. Рахмат. Болсо дагы. Мен кайрылып койсом болобу? Сөзсүз түрдө. Урматтуу бийликтегилер, биз сиздердин оппонентибиз. Биз сиздерге оппонентпиз, бирок душман эмеспиз. Мен муну барган жерде тынымсыз айтып жүрөм. Урматтуу шайлоочулар, мен албетте кээде кейип элди сындап коем, муну ham көргүлө жаңылышып атасыңар депчи. Бүтүн эл жаңылат. Бирок чындыгында биз бир принцип менен иштешибиз керек. Эл ар дайым туура. Жаңылса да туура, жаңылбаса да туура. Аны биз сыйлашыбыз керек. Эгер кайра шайлоо болуп кала турган болсо, улам бир жаңыланып, жаңы сапатка көтөрүлөбүз. Шайлоочулар, сиздерге шайлоого келип катышып бергендиңиздерге чоң рахмат. Кимге добуш берсеңер дагы келип кеткендин өзү граждандык позицияны билдирген. Аман болуңуздар, жоопкер болуңуздар, активдүү болуңуздар, чындыкты издеңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат Өрбек Чиркешевич. Эфир жыйынтыкташым керек эле, бирок бир суроого уруксат бересизби? Философиялык суроо. Балким. 30 жылдын Садыр Жапаровдун жакшы бир эмеси бар, привычкасы. Неси болсо дагы 30 жылдан бери келаткан маселе, 30 жылдан бери келаткан көйгөй, 30 жылдан бери келаткан кризис деп айтып баягы эски жылдарга жүктөп коюу. Ошол 30 жыл бою Кыргызстандын тарыхы канча болсо саясатынын жүздөрүнүн бири Өмүрбек Текебаев сизсиз. Учурдагы саясий абалга, учурдагы элдин тандай алуу же тескерисинче тандай албоо келгендигине өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңизди сезесизби? Саясатчы катары, мыйзам жазган киши катары, балким убагында бирөөнү колдоп же колдобой койгонуңуз үчүн. Мен элдин бүгүнкү мүнөзүнүн калыптанышына мындай таасир тийгизген салымым бар деп билем. Кыргызстандын элинин мүнөзү коңшу элдерге караганда бүгүн чын эле айырмаланат. Кече Россиянын эксперти Дубнов да айтып атат, кыргыздар ушундай калп, шайлоо участогунда баары бир чечилет, шайлоо участогунда чечилбей кайсы аянттан чечилет деп айтып атат да. Бул мүнөзүнүн калыптанышына салымым бар. Анан албетте, мисалы, кээде туура эмес кадамдар эми болот, бирок негизинен бир принцип. Айтып, канчалык зыяны тийбесин, залакасы тийбесин, сөзүңдүн өтөсүнө чыгып аягына чейин туруп, күчүң жетпесе дагы утулганга, жыгылганга чейин күрөшкөн мүнөздү кийинки муунга үлгү катары мындай таштап жатам деп ойлойм да. Эми муну баары алабы, жарымы мындай кимиси алат, бирок ушундай үлгү, ушундай образец Кыргыздын тарыхында бар. Ыраазычылык, аманчылык болсун Өрбек Чиркешевич. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу шайлоону санап аткандар, ага таасир этип аткандар, бир гана нерсе, менин жеке пикирим боюнча, жогорку кеңеште 5 мандаттуу, 7-8 мандаттуу оппозицияга караганда көчөдөгү мандаты жок, бирок эрежеси жок оппозиция бир аз күчтүүрөөк келерин эсиңиздерден чыгарбаңыздар, болгону гана ошол.
ыраазычылык жолугабыз. Бул иш күндүн кечи болду. Жакшы күндөр жолугалы. Рахмат агай.